Мындагы узун кезекке тизилгендер дүйнөдөгү эң чоң жер асты шаарын жанынан көрүү үчүн келишкен. Сырдуужай Түркия Республикасынын Невшехир облусундагы Деренкүү районунда жайгашкан. Учурда бул жайды изилдөөгө дүйнөнүн 4 бурчунан археологдор, тарыхчылар, туристтер агылып келип турат. Алардын катарын биз дагы толуктадык. Бул жер астындагы байыркы шаардын ачыл элек сырлары али көп. Өзүңүздөр байкагандай, азыр биз жолдон келейик деп туристтердин саны миңдеп саналат. Бул жерде келген коноктор үчүн баардык шарттар түзүлгөн, жарыктандыруу, баардык буюм тайымдарды таба аласыздар. Азыр эми толугу менен ошол 8 кабат деген менен баардыгына чейин тереңдикке түшүүгө мүмкүн эмес, анткени дагы оңдоп түзөө иштери турат. Деренкүү жер астындагы шаардын тереңдиги болжол менен 55 метрди түзөт. Ал 1960-жылдары ачылып, бүгүнкү күндө 10% гана туристтик жай катары пайдаланылууда. Сырдуужай кылымдар бою куугунтуктан, кол салуудан коргонуу максатында пайдаланылып, кадимки жашоо өкүм сүргөн. Шаар 20 000 адамга ылайыкташканы айтылат. Жер асты шаары бүгүнгө чейин ачылганы 8 кабат. Андан арда изилдөөлөр жүрүп атат. Жана ал жакта дагы 12 кабат, то есть жалпылап алганда 20 кабат жер асты шаары бар экендиги айтылууда. Ошондой эле Каппадокияда башка жер асты шаарлар да бар, жана алардын арасында бири-бирине туташтырган туннелдер дагы табылууда. Бири-бирине жакын болгон эки жактан келген жолдор табылып атат. Бул дегени ошол маалда да шаарларды бири-бири менен жер астынан туташтырганга аракет кылышкан экен. Жер асты шаары массалык таш эшиктерден, укмуштуудай вентиляциялык тутумунан, ичүүчү суусунан, көп бөлмөлөрү, кампалары, ашканалары, уктоочу бөлмөлөрүнөн турат. Мындагы ар бир майда чүйдөсү тарыхый мааниге ээ. Туристтерге ачык болгон бөлүгү -3 этажга чейин. Бул жерде андан ары 5 этажда болсо оңдоп түзөө иштери жүрүп атат, жана ал оңдоп түзөө иштери бүткөндөн кийин ал жактар дагы зыяратка ачылат. Бул жерде тарыхтагы адамдар бир эле душмандан сактануу же болбосо сууктан, табигый кырсыктардан сактануу үчүн эмес, ошол учурда кадимкидей жашоону жашашкан экен. Социалдык жашоодо мисалы үчүн бул жакта чиркөө болгон. Ошол учурда могу жерде азыр көрдүк мүрзө болгон экен. Ашканаларын көрдүк. Ошол сыяктуу бул жакта бүт коомдук жашоонун баары ошол жерде болгон экен деп айта алабыз. Бейле кетсек, аймакта башка дагы жер асты шаарлары бар. Аларды бири-бири менен туташтыруучу жер астындагы жолдор да табылган. Бул боюнча археологдор изилдөөлөрүн жүргүзүп, жаңы ачылыштарды жаратууда. Асия Сыдыкова, Түркия Республикасы, Невшехир регион телеканалы.